2006-2007 жылдары Кыргыз эстрадасына агылып келген жаш ырчылардын катарына орто бойлуу өзгөчө тембрлүү ырчы жигит кошулган. Ал ырчы Кайрат Пирмбердиев эле. Бала кезден чоң сахнада ырдасам деген кыялы аны Таластан Бишкек шаарына ээрчитип келген. Борборго келгени келип алып, чыгармачылыкты кантип каяктан баштайм деп көп түйшөлгөн. Ортодо башка жумуштарда да иштеп, Айтор Биртов эле кыйналган. Ай бирок акыры ырчы болом деген көкүрөктөгү көксөөсү орундалып, чыгармачылык ага өз эшигин ачкан. Адамга бир кезде оомат келет. Ошол ооматты кармап калган гана адам өз чөйрөсүндө ордун таба алат дегендей Кайрат Пирмбердиевдин учурда жылдызы жанып турганы багы. Буга чейин айрымдар баалабаган анын өзгөчө тембрлүүнү 2015-жылы Орусиянын башкы сахна долбоорунда жаңырды. Эмесе сакадай бою сары алтын ырчы жигиттин атактуулукка карай жолу тууралуу баяндайбыз. Чыныгы багы ойлонуп чын эле ушу чыгармачылык менин жашоомо чын эле керек экенин чечим чыгарып туруп баштаганым бул 20-21 жаштарымдан болгон да. Ушул кезде Таласта техникумда окучу элем, 2-нчи курста. Анан кийин мен классташым ушу Султан Садыралиев, ал биз мектепти бүткөндөн кийин ал Бишкекке искусство институтуна тапшырып келген да. Анан кийин ошо каникулга барган сайын эле ой айылда жүрө бербейчи, басчы Бишкекке барчы, сен деген ырчы болушуң керек, сен деген чыгышың керек деп эле ушундай дайым эле айта берчи да. Анан кийин акыры ошол кызыктырып отуруп, анда деле баягы бир мындай болчу да, элестете алчу эмесмин да. Кантип эле ушуну ырчы болуп чыгып кетсе болот. Бул болбойт болуш керек деп мындай ушундай элестетчим да. Мен үчүн ал жак, мисалы эстрада, ошо кыргыз эстрадасы бир болбогон нерседей болчу да, бир кандай десем. Сиз үчүн кол жеткис. Кол жеткис кыялдай эле сезилчү да, бирок кыялдан өрчүм. Султан жүр Бишкекке, мен сага жардам берем, колуман келген жардам берем деп аябай алаксытып калды кишини. Ошо мен окуп аткан окуумду таштап туруп эле Бишкекке келе бергем. Чыныгы аралашып баштаганым ошол 2006-жыл болгон да. Биринчи алгачкы ырымды жаздырууда мен Тайкем, Алымбек Тайкем ошол жардамын берген да. Кайрат Пирмбердиевди айтып кете турган болсом, анын атасы бала кезинен эле каза болуп калган да, кичинекейинен эле. Ошо Оштон Карагулжада, Совет районунда төрөлгөн. Ошол жактан 87-86-жылдары келген, өзү төрөлгөндөн кийин бир 8 айында келген да бизге. Ошо тайкелери, тай атасы, тай энеси баарыбыз биригип Кайратты кичинекейинен баштап чоңойттук, иншалла. Ошол жакшы кичинекейинен эле өзү негизи мындай ырга шыгы бар эле да. Ырда, бийлеп, мындай абдан жакшы жүрчү эле да, кичинекейинен эле. Анан аны биз чоңойтуп ушул ырдайм деп калды. Шаарга Бишкекке келди эле. Ошо Бишкекке келип бир аз өзүнүн чыгармачылыгы боюнча мектепте ырдап жүргөн экен, биз шаарга жашачу элек. Анан ырдайм деп келгенде ошол бир жакшы ырын өзү чыгарган, өзү чыгармачылык менен абдан тырышып иштейт да, негизи өзү чыгарат чыгарманын баарын. Чыгарган чыгармасын өзү ошо жастырып, анан Динара Акулова бир концерт коебуз деп калды, күз айы эле. Ошондо концертине келинчегим экөөбүз абдан ошо жакшы ырдап, жакшы неметкенден ырын жастырганбыз. Жээн болбойт, жакшылап бакса желкеге томурат дейт эмеспи? Кайрат кичинекейинен абдан мындай өзү адамгерчиликтүү да. Адамгерчиликтүү, абдан жумшак жигит. Адамдын көңүлүн карап билет да. Адамдын көңүлүн табат, адамдын көңүлүн карайт абдан дайыма. Андай мындай немеси жок. Мындай кырс мүнөсү эмес. Абдан бир туугандардын аябай ийкемдүү келген бала. Жестем Раматылык батыл өтүп кетти. Көп багы аралашкан жок, себеби дегенде тиги Ошто Советте болду да, алар алысыраак болуп аралашкан. Келип катнашып келип жүргөндө андай деле баа талантын көрө алчу эмес, бирок Жестемде мындай өзү шайыр жигит эле да. Раматылык шайыр абдан жакшы мындай бапыраңдаган, ошо Кайраттын да көп кыялдар атасында тартты да, себеби дегенде атасы ушундай жумшак абдан неме эле да.
Ошентип алгачкы ирет Кайрат чоң сахнага кыргыз эстрадасынын дөү шааларынын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулованын концертине чыккан. Албетте андагы сезимдерин ырчы жигит сөз менен айтып жеткире албайт. Мына эми баягы бала кездеги кыялдары орундала баштады. Ал арада классташы Султан Садралиев ошол кездеги продюсери Динара Эсенгулова менен тааныштырат. Келип анан кана ырдачы деди. Анан кийин баягы дуэт аранжировкасы минусу да. Минусу магнитофондон коюп туруп, Султан экөөбүз ырдап берип атабыз агачы. Мындай ыр болот деп. Мынтип айтканда, негизи эле ошондой эле айтканда, сен үнүң башкача экен дегенде, мындай бир кырылдап, хрип бар экен үнүңдө деп. Анан кийин мындай бир азыркы мисалы, азыркы негизи эле мындай кыргызчылардын үнүндөрүнө окшошпойт экен. Мындай башкачараак угулду мага деп айткан болчу да. Анан бирок Султан деле эми менин классташым Динарже көрдүңүз го, үнүн көрдүңүз, таланттуу деп ал деле өзүнүн салымын кошкондо чыгарыш керек, жардам бериш керек бул балага деп мындай өзүнүн эмесин айтып, анан Динарже деле мындай таза эле жок болбойт, анан мейли эми Султан үчүн дегендей деле болгон эмес да. Бул ортодо бул жерде мындайча айтканда Султандын сөзү дагы өзүнүн таасирин берген. Динарженин өзүнүн айткан сөзү деле мындай бекер болгон эмес болуш керек деп ойлойм да. Негизи үнү жаккан болчу, анан кийин өзү ырдаган ырларын өзү жазып обондорун сөзүн дагы чыгарган билгендиги, ошондой таланты бар экендиги мага жакты. Анан кийин бирок аларда аябай бирок эме болгон болчумун, алсамбы албасамбы деп кыйналган болчумун. Ачыгын айтканда эми ошол убакта баягы кебете келбети, анан анысы мунусу деп эле бир шумдук элестетчүбүз да. Шоу бизнестеги ырчылар сулуу болуш керек, мындай болуш керек деп, анан бою узун болуш керек дегендей деп. Анан бирок ошондой көз караш менен бир кандайдыр бир сомнение болгон. Анан кайта ойлонуп отуруп, таланты бар да, эми эң негизгиси талант да деп. Все-таки анан токтолгом да, таланты бар, ала берейин деп. Эми жылдыз орусу менен андай чоң ооруй турган деле деңгээли болгон жок менин оюмча. Бирок бир учурларда болгон, эми кичине. Баягы биз дагы берки башкырчылардын жылдыз оору менен ооруганын көргөндөн кийин баягы неметет экенсиң да, түйшүктөнүп дегендей. Анан түз жүрүш керек, миниш керек. Анан жылдыз оору менен оорубаш керек, көп кетпеш керек эч качан. Сен адам боюнча калышың керек деп көп айтчыбыз. Анан бир күлкүлүү окуя, баягы Таласка гастроль менен бардык. Анан ал жерге барсак эле концертинде аншлаг болуп, элдер көп келип атпай, десе эле мынтип эле дерделеңдеп эле мынтип атат. Анан мен чакырып алай, бир келчи бер да. Эмне болот атасың десем, эже карман албай атам. Такыр карман албай атам, билбейм, такыр токтойн десем да болбой эле, бир кызыктай эле болуп, мынтип эле мындай эме болуп атам деп. Ошентип өзү айтканын эстейм да, күлкүм келген кайта аны карап отуруп. Анан албетте баягы адам болгондон кийин тем более алгачкы ийгиликтери болчу. Аябай мындай эме болгон болчу да, ошентип өзү дагы карман албай атам деп мойнуна алган. Анан жүрүп Султандын гастроллоруна чыга баштадык, концерттерине. Кара Балта, Токмок, Көлдүн шаарларына барып, жүрүп Султан экөөбүз дуэт ырдачык да. Кийин жүрүп Динарже айтты, эми сага өзүңө жаңы ыр жаздырууга убакыт келди. Эми берки жаным деген ырың ал эми кичине мындай чыгарган жакшы эле жаңы эле ыр чыгарайлы деп айтты да эми. Жаңы эле ыр жаздырайлы деп. Анан ырларың барбы деп. Мен ыр жазарым билчи да, анан ырларың барбы деди. Ооба десем, машинада отуруп анан мен бир 5-6 ырды ырдап бердим да. Мындай ыр бар, тигиндей ыр бар деп ырдап берип атам булам сайын. Кагазга жазып алгам да. Деп ырдап берип атсам, угуп көрөм анан кийин. Ошо сагынганда деген ырды ошо 5-6 ырдын баш жагында эле ырдаган болчумун да. Анан жана бир канатсыз учуп деп бирдеке деп ырдадың го, ошону кайра ырдасаң деди да. Де анан кайра сен дагы мени сагынганда десем, деп угуп көрөм. Ушул ыр жаздырыш керек экен деп. Сагынгандан жаздырып, кийин хит парадтарга чыгып, ушул бир негедир элге дагы ошол ыр жагып кетип эле ошону менен башталып кеткен. Мындайча айтканда алгачкы кыргыз элине мен Кайрат Прембердиев катары мен жүзүмдү, мен атымды тааныткан ыр ошол ыр болгон. Сен дагы мени сагынганда, канатсыз учуң келеби, а мен өзүңдү сагынганда, жолуңду карай беремин. Аталган ыры телерадиолордон түшпөй турган маалда жеке концерт берүүнү пландашат. Бирок ошол 2007 жылдары Бишкекте митингдер көп болуп, концертке ырчы күткөндөй эл келген эмес. Азыр ойлоп көрсөмчү, ошол кезде бир ошону чынын айтканда тез эле болгон да.
мындай Динарженин жардамы менен, мисалы үчүн Динарже продюсер катары өзүнүн жумушун жакшы аткарып, баягы негедир чынын айтсам ошол чыккандын баркын сезген эмесмин окшойт да ошол убактачы. Оңой эле жетип алган болчу. Эми 2006 ыр чыгат дагы 2007-жылы концертин берип атам. 1 жылдын ичинде өзүм жеке концертин бериш ал көп, мисалы азыркы учурда деле көп чыгармачыл адамдар үчүн оңой нерсе эмес да. Анан кийин оңой жетип алган үчүн дагы мүмкүн баркын сезген эмесмин окшойт да. Ошондон кийин эле 2007-2008 жылдары ырлар чыгып отуруп 2009 контракт бүттү. Контракт бүткөндөн кийин анан ошондо чыгармачылыктын түйшүгүн ошондо түшүндүм да. 2009-дан баштап чыкпай да калдым жада калса. Себеби ар кандай себеби бар да. Биринчиден эле продюсер мүмкүн жоктугу деле, экинчиден мен өзүм баягы жандуу ырдоого кызыга баштадым да. Рок, фанк, блюз деген музыкаларга кызыга баштадым да. Ошол музыкаларды изилдеп жүрө отуруп эле бул Кыргызстандагы мен чыгармачылыгым унутулуп кетти да таза эле. Мен баягы бул жактагы кыялым кыргыздын шоу бизнесинде өзүмдүн атымды алып калуу же кыргыздын чыгармачылыгына өзүмдүн салымымды кошуу деген кыялым деле ошол учурда деле бар болчу дагы. Болгону унутулуп кеткен болчу да, анан кой деп кайрадан ошону башташ керек деп кайра 2014-төн баштап уланткам да кайра. Ылдам 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 поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат. Ар бир нерседеги биринчи кадамдар эсте калат эмеспи? Кайрат Пирмбердиев да аз болсо да өзүнүн угармандарын топтоп калган маалда бул ырчы жигит тууралуу билгиси келгендер да көбөйгөн. Ошондогу берген алгачкы интервьюсун мындайча эстейт. Суперинфонун офисине кирип, бөлмөгө кирип суроолорду берип баштаганда жооп бергенден тартынып эми баары деле биринчи жолу башыңан өтөт да, анан кийин мен билем, мени мисалы камера тартып аткан жок, же болбосо радиого берип аткан жокмун, газетага жазылат экенин билем, бирок ошол учурда деле аябай сүрдөнүп, ооба, деп эле аз-аздан жооп берип мындай, ошондой болгон деп эле ушундай биринчи интервьюну ошондой кылып берген да, аябай кыска нуска түрдө эле баягы үстүртөн эле берип салгам да. Эми баары деле жаш ал убакта дагы 20-21 жашта болчумун да, анан сүрдөнүп, коркуп, жакшы жооп бере албай эле ушундай болгон болчу. Алгачкы күйөрмандар деп калыңыз. Ошондо бир башкача, ошондо деле бир башкача болгон күйөрмандардан сүрдөчүм да. Мисалы келишип, Кайрат байке, сиздин ырыңызды жакшы көрөбүз, же болбосо бир улуу байкелер келип, ай иним сен жакшы ыр чыгарыпсың, азаматсың десе деле мындай рахмат деп эле сүрдөнүп эле ошол адамдардан деле тартынып сүрдөнүп ушундай боло берчү да. Албетте баары эле ойдогудай болбойт. Бир учурда Ырчы мырзанын чыгармачылыктан көңүлү калгандай кездер болгон, бирок анын баарын кайра эле ырга болгон сүйүүсү жеңип кеткен. Ошо мен Динарже менен контракт бүтүп, анан кийин үйлөнгөм. Биринчи жолу үйлөнгөм. Үйлөнүп, анан кийин 1,5 жыл жашап туруп эле, анан кийин ошол түшүнбөстүктөр болуп, кичине анан ажырап кеттик да. Ошол кезде баягы кыйын болгон да негизи эле. Жумуш табуу, мисалы кафеге, жакшы кафеге жумуш табуу, жакшы төлөнгөн, мисалы ошол жагынан кыйын болуп, анан кийин ырчы болбой эле коюш керек окшойт деген да ойлор болгон да. Же эстрада жагынан болбойт, аранжировка жаздырайын десең аябай көп акчаны талап кылат. Клип тарттырайын десең көп акчаны талап кылат. Кафеге барып ырдайын десең када көп ырды жатташ керек экен, таң көрүп ушу ырдабай эле башка эле жумушту деген деле ойлор болгон. Алдыда сөз болгондой, Кайрат мырза Казакстанда ырдап жүргөндөй экинчи жубайы Эльвира менен таанышып баш кошот. Ошол күндөн тарта анын эң биринчи колдоочусу да, кеңешчиси да жубайы. 2014-жылы кайрадан чыгармачылыкты баштагандан баштап келинчегим экөөбүз баягы кадимкидей ошол менин чыгармачылыгымды биздин үй бүлөлүк бизнес катары кабыл алып калдык да. Чогуу ырды акылдашабыз, кандай ыр чыгарсак,
элге жагымдуу, элге жага турган, элге сиңе турган ырч жазыш керек деп ошол жагын чогуу акылдашып, мисалы үчүн форма, костюмдарды, клиптерди акылдашып, мисалы үчүн ошол азыр бүгүнкү күнгө чейин деле мисалы чоң салымы бар да. Азыркы учурда мисалы менеджерлик деле кызматын аткарат да менин чыгармачылыгымда. Күндөрү болот өзү кыялдарына кирип кетип, такыр эч кимге көңүл бурбай калган күндөр болот. А кээде тескерисинче, эми ар бир чыгармачыл адам ушундай деп ойлосом болот. Кээде тескерисинче эртеден эрте тура калып эле эртең менен эле бетти колду жууп эле тамак дайындап эле бир күн кечкеге чейин ошо үй бүлөсүнө көңүл бурган күндөр болот. Апасын биягынан өп, баласын тиягынан кучактап, ушинтип эми мындай өзүнүн көңүлүнө жараша да. Башында эле билчүмүн, чыгармачыл адамдын аялы болгону бул деген эң оор десем болот. Анан башында эле өзүмдү дайындачумун, бул деле Кайрат деле мага айтчы, ушундай болот, эч качан жеңил болбойт деп айтчы. Кызгануу деген ар кандай да. Мисалы үчүн кыздар карайт албетте. Кыздардын көзүнөн эле билем мен, мисалы үчүн сыйлап караганын, же болбосо жанында аялы болуп турганында ошону деле тоготпой караганын, ага деле мен эчтеке дебейм. Анткени эми кызганасың, бирок баары бир деле билем да, анткени Кайрат менин жолдошум, менен эч жакка кетип калбайт экенин. Анан кызганам албетте эме кездерде да, мисалы үчүн кыздардан эмес, Кайраттан кетсе кызганам да. Андай болбойт деп айтпайм, болушу деле мүмкүн мен өзүм туура эмес түшүнө алган кездерде. Кайрат Пирмбердиев сахнага аттанганда көп максаттарды койгон. Алардын ичинде эл аралык сынактарга катышып, өз өлкөсүнүн желегин чет жерде желбиретүү эле. Жаңы толкун, Ысык көл, Кадыртын түндөрү жана башка сынактарга катышып, жеңишке жетишпесе деле баары бир күнү ийгилик жылмаят деген аракетинин жыйынтыгында башкы сахна долбоорунда өз таланты менен орус жылдыздарынын мактоосуна арзып кайтты. Албетте бул Кайрат Пирмбердиев үчүн чек эмес. Деги жаркылдайсың сен булбул, жашылдан гана кийип жибекти, деги кулпунасың тотуда. Ой булбул кубандырып жүрөктү да, эй, ай, эй.